Азыр мына элде ушундай бир маанай пайда болуп калды да. Эми оорусак ооруйбуз да, грипптен деле айыгып атпайбызбы, бул оорудан деле айыгат экенбиз дегенчи, ушундай башында аябай коркуп жанагындай скафандр кийиш керек экен да, жанагындай противочумный чумага каршы кийимдерди кийиш керек экен деп ушинтип аябай коркуп атты эле Кытайдан, Уханьдан чыкты дегенде. Азыр болсо элдин баары көңүл кош эле болуп калгандай болуп калды. Эми сиз ошолорго кандай кеңеш бересиз дарыгер катары? Мен дарыгер катары бул оору бар, кээ бирөө элдер ишенбей атыптыр. Эми бул мен түшүнбөйм да, ушу адам баласы бул ВОЗ деп коет, бүт жер жүзүнө тарап кеткен оору. Всемирная организация здравоохранения ушул менен ушул күндө аябай чоң жумуштардын баардыгын тең жүргүзүп атат, элдер ооруп атат, каза болгондор болуп атат. Мен өзүм медик катары ушул санслужбада иштеп жүрүп ушул ооруну жугузуп алдым. Кайсы убакта жугузуп алдым, кайсы жерден жукту, кандай болуп калды билбей калдым да. Анан ушул илдеттин бүт клиникасы өзүмдө болду, температура болду, анан обоняние деп коет, баягы тамак аштын дамын эчтекени билбей калат экенсиң. Андан кийин лимфоузлы деп коет, бездер тамактын тегерегинде бездердин баардыгы тең чоңоюп, анан ичим ооруп, ашказаным ооруп, озноб болдум, ломкость костей деп коет, дене табым баардыгы көтөрүлүп, ошо денемдин баардыгы тең ооруп атты. Анан ошо үйдө 7-8 күн жатып калдым. Мобильный группа келип биздин ПЦРлерди чыгарганча мен жолдошума жугузуп алдым. Анан жолдошум менден улураак эле, анан ал дагы ооруп, ал легочной форма болуп аябай катуу ооруду. Неме инфекционный больницага экөөбүз тең жатып калдык. Мен кишечный формасы болдум, ал легочной формасы болду. Искусственный дыханияга жатып чыкты. Ары бары эле бери келди десем болот. Мен дагы ушул оору менен аябай күрөштүм. Чыккандан кийин 14-15 күн үйдө жаттык. Ошол азыр айыгып жумушка чыктык-ко, ПЦР отрицательный болду. Бирок ушул күндө жүрөгүм ооруп атат азыр, осложнениясы. Жолдошумдун өпкөсү жакшы болбой атат. Мен бул ооруну эч кимге каалабайм. Жок экен деп жарандап туура эмес сүйлөп атат. Бул оору бар. Анан осложнение кылып калтырып кетет экен. Биздин жанагы 3-чү поликлиникадагы жакшынакай болгон врачыбыз эле каза болуп калбадыбы? Ошол киши ачакка чыгып, ошол жерде прием кылып больнойлорду, ошол жерде жүрүп эле жугузуп алды, анан осложнениясынан каза болуп калды да. Ошол оорулуу болгондо абдан кыйналат бекен адам? Аябай кыйналат. Эмне тамак жеп атканыңды билбей каласың. Анан баягы тамактын туздун даамын эчтекени билбей калган, тамакты ичпей калат экенсиң да. Анан иммунитетиң такыр түшүп кетет экен. Анан осложнениясын көрбөйсүз. Ушул күндө мен азыр жүрөгүм ооруп атат. Анан кээ бирлер айтып атат да, мунун вакцинасы чыга элек десе, кээ бирлер дарысы чыга элек дегендей түшүнүп алышып, бул дарысы жок болсо элдин баары кантип айыгып чыгып атат деген суроолорду берип атат. Ушуга да сиз так жооп берип кетсеңиз. Инфекционный больницада клиницист врачтардын баардыгы тең клиникасына жараша вирусный инфекцияда бул, ошого жараша лечение кылып атышат. Ар кимдин течениясы ар кандай, осложнениясы ар кандай болот экен. Ошого жараша иш чаралар жүргүзүп лечение кылып жакшы биз жолдошум экөөбүз тең айыгып чыктык. Мен ошо антибиотиктерди сайышты, мага ошол жерден ВИЧ, СПИДтен алувия деген таблеткалар болот экен. Эми бул вирус күчтүү болуп атпайбы? Ошону басыш үчүн ошол таблетканы ичип чыктым. Конечно, күчтүү дарылар экен аябай. Но мен өзүмдү сактап калыш үчүн мен ошого баш ийип иштем. Жолдошум болсо чоң-чоң катуу күчтүү уколдорду алды. Муну чоң-чоң болгон жанагы 2 литровый капельницалардын баардыгын тең алды. Демек, бул оорудан айыгыш деле оңой эмес экен. Оңой эмес. Анан ошол айыгып чыккандан кийин вирус организмден толук чыгып кетти, толук жок, мисалы тазаланды деп айтсак болобу сизден? Эми эч ким эчтеке деп айта албайт. Муну деген жана ученыйлар, даже доктор медицинских науктар билбейт. Бул кайсы убакта организмден чыгып бүтөт, анан кандай болуп айыктыңбы деген эми аныктоолор жок да. Бирок биз больницадан чыгып атканда ПЦР деп коет, повторный 2 жолу анализ тапшырдык. Анан отрицательный болгондон кийин болду деп чыгара беришет экен. Анан айрымдар ушундай бир эмиштер болуп атат да. Ошол бир ооругандан кийин киши ошол бойдон оңоло албайт экен, ошол баары бир деле анын кесепеттери калып калат экен организмде дегенчи. Мен мына өзүмдү эле пример кылып атпаймынбы? Мына 1,5 ай дегенде үйдө жатып лечение алып, ошо жана карантин болуп чыктык. Анан ушул күндө дагы азыр ушу жүрөгүм осложнение берип, жүрөгүм ооруп, мени кардиологический больницага консультацияга жазып беришти врачтар.